Жолдош Кыргыз Республикасы куралдуу күчтөрүнүн баш кол башчысы, чейра кызматынын директору полковник Шаршеев. Сизде подполковник Исраилов. Саламатсыңарбы аскерлер? Эркин тур. Жандандырган бирок ал кезде алгоритмдин негизинде бир күндө 6 эле машина кирип аткан. Бизден груз кетет, алардан келет прицеп алмашуу боюнча. Биздин машина Кытайга кирбейт, границанын жанында турганда да кран мондай контейнерге жүктөп чыгарып коюп атат. Анын машина тиги жактан кирет. Биринчиден пограничник шлагбаум турат, киребеште 2 камера турат, импорт-экспорт. Камера интегрированный система түндүк, онлайн Бишкекке маалымат берет. Киребеште жерден турган РПМ, радиационный портальный мониторинг. Превышение болуп калса сигнал берет. Инспектор Улбаев. Жолдоштор инспектор Карбеков. Жакшы. Кандайсыздар? Жакшымы? Службага. Документте көргөзүлгөн товарды тастыкташ үчүн жактан сканирование кылабыз. Изображение чыгат. Анан товар менен салыштырабыз. Анан кичине подозрительный жер болсо, мисалы мындай кылып туруп, анан выделять этебиз. Анан под подозрением деп туруп штамп басабыз, анан биздин сопровождающийлер алып кетет ылдый. Анан барып аяктан полный Бишкектен апарып ачып, анан текшерип полный өчүрөт. Ошоктон досмотр кылынат, ошоктон. Мунун негизги максаты ушул. Аяктан полный көрүнөт. Заявлено товар келет, ошонун соответствиесин текшеребиз. Бул жакта, допустим, ткань болуп турат. Ткань менен рентгенге тартканда ошол фотосунда ткань көрүнөт да. Анан балким барган ар кандай башка буюмдар болуп калса, ошону инспектор айткандай выделять этип туруп, по подозрению болсо досмотр кылып. Техника, компьютер анын болуп калса өзүнчө көргөзөт. Это металл органический, растительный, искусственный происхождения, өзүнчө спектр. Канча машина өттү, эмне товар өттү, сохранится. Базада бар. Кирген машина каждый Мисалы 10 машина өтсө, 5 машина өттү деп жашырып кое албайсың. Жок, канча машина өтсө, канча биякта базада удалить этилбейт. Удалить этилбейт, калып калат. Калат базада калат. Бир жылдан кийин келип текшерсе да чыгат, э? Чыгат. Качан Мал жайып границага чейин жерде 3 зона жайгашат. Булар түзүлөт да. Себеби өзүңүз билесиз, азыр 2 көптөгөн чоң мамлекеттерде кызыгуулар бар, ошол